7-ci чакырылыштын депутаттарына, бүтүн Кыргызстан партиясына сизге ийгилик, рахмат. Баткен областындагы 275 метр жерге түзүлгөн протокол ачыкталды, такталды. Кемпирабад суу сактагычынын 5731 гектар жерге түзүлгөн протокол качан ачыкка чыгат? Качан парламентке келгенде чыгат? Азыркы учурда болуп жаткан кризистен биз Россияны колдоп, биздин экономикабыз төмөндөп кетүү коркунучунда турат. Бул болсо жаштар үчүн көптөгөн өлкөлөргө чыгууга бөгөт коюлууда. Ушуга кандай карайсыз? Эмне кылуу керек? Кыргызстанда калуу керек, Кыргызстанда окат кылыш керек. Өтөн жака чыгарылбай калганга мүмкүнчүлүктөр кыскарган сайын мен кубанып атам, чын ичинде. Мен ошол сырттагылардын баарын кайткыла деп атам. Кайткыла. Азыр ар кандай кризистен кийин чоң мүмкүнчүлүк жаралат. Кыргызстанда ошондой мүмкүнчүлүк бар азыр. Жер тиштесек дагы азыр өз эртең чегараны жаап койсо, ундан көз каранды, майдан көз каранды, туздан көз каранды, шекерден көз каранды болбой, биз азыр бир сотук болсо дагы жерди тиштеп болсо дагы казып, ошол жерге же күн караманы, же бир башка нерсени отургузушубуз керек. Мына каатчылыктын баары алдыда, жигиттер, кыздар. Каатчылык эми келет. Азыр келе элек. Азыр анча-мынча кампадагы иштер иштеп атат. Эми келет каатчылык, Кудай сактасын. Ошондуктан үйгө кайт дагы, бир сотук жерди дагы бош калтырбастан, дагы бир жолу айтам, тырмак менен тырмап болсо дагы бирдеме отургузушубуз керек. Эртең бир тууганга бир нан бербей кала турган заман келиши мүмкүн. Кудай сактасын. Биз билебиз, бизди жараткан Алла Таалам жаратты. Бирок бизди тарыхта маймылдан жаралганбыз деп окутат. Ошол билим берүү программасын алмаштырса болобу? Ал билим берүү программасын эмес, ошону окутуп аткан кишинин мээсин алмаштырыш керек. Чарльз Дарвиндин теориясыны Европа Илимдер Академиясы расмий түрдө жокко чыгарды, бүттү. Эгер ошону кыргыз окутуп аткан болсо, анын мээсин алмаштырыш керек, бүттү. Мен сизге кайрылуун себеп төмөндөгүчө, Казакстанда көп жылдан бери эмгектенип жүрөм. Пандемия башталгандан бери таможнядан кыйналып кеттик. Кордай бекети менен Ак Жол бекетинин ачып берсеңиздер. Биздин колдон келбейт ал. Колдон келген ишти айталы. Ал биздин карамагыбызда эмес. Кыргызстандан Казакстанга өткөндө кыргыз паспортун өткөзбөйт. Тек гана вид барларды өткөзөт. Вид деген эмне бул? Ушинтип жазылат анда. Жашоого укугу бар гана кишилерди өткөрөт, Кыргыз паспорту менен өтүш үчүн Казакстанда тууган болуш керек экен. Өтпөй эле койгулачы айланайындар, чын айтайын. Барбай эле койгула. Менин дагы бир агамдын кызы күйөө бала ошол жакта иштеп атат. 2 жыл болду, жаман көрүнүп бүттүм, кайта эле кайт депчи. Мен четке чыгып барып бактылуу болуп келем деген кишини көрө элекмин. Азыр бактылуу болосуңар, жашсыңар азыр. Эртең тамырыңар бул жактан үзүлүп калса, эмнеңер бактылуу болот? Россияда жүрөт, балдары, кыздары бүтүндөй неберелерине чейин болуп калды. Азыр ошол мектептерде окуп, ошол алардын кебетеси болгону менен ички дүйнөсү башка. Биз ансыз да азбыз. Ушул кайгыны сезбей атасыздар. Бул кайгы келет. Биз жылдан жылга азайып баратабыз. Россияны караңыздар. Ким болсоң ошол бол, кел, паспортубузду даярдап атат. Эмне үчүн? Калктын санын көбөйтүү үчүн. Биз мүмкүн болушунча азайтып атабыз. Мунун кайгысы алдыда, Кудай сактасын. Ачыгыраак айтып берет элем, бирок билесиңер да азыр. Бирдемени айтсаң, башка жагынан чоюп, ач кыйкырыкты салып, ак үйдүн үстүнө килем кылып илип, пейил жаман бузулган. Сиздин колуңуздан келет деп, иншаллах, сизди сыйлаган Казакстандан муслима карындашыңыз дейт. Жок, менин колумдан келбейт карындашым. Канчалык жалынсаңар, жалдырасаңар дагы мен чет жакка чыкпа деп эле айтам. Барба деп айтам. Ал жерден барып, алтын таап келгенче өзүбүздүн жерде эле жез менен эле жашай бергенибиз жакшы. Чыкпа айланайын, чыкпа.
Рахмат. Балдарды коргоо уюму мамлекетке караштуу дейт. Бул мамлекеттин милдети караштуу эмес. Мамлекет коргош керек. Ушул ишкананын кызматкерлеринин айлык акысын мамлекет төлөйт. Кайсы ишкана? Балдарды коргоо уюму деген барбы? Ал коомдук уюмдар. Мамлекеттики эмгек жана социалдык жактан коргоо деген министрлик бар. Ошол социалдык коргоо министрлиги 100% балдарды коргоого алат. Мамлекеттин кепилдигинде. Сиздин спикерликтен коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан кетүү себептерин ачык уксак деген суроо. Ачыгы бирөө гана бийликке жакпайсың ошол. Ошол кездеги бийликтин жүргүзүп аткан саясатына макул эмес болгондугум үчүн кеткен бардык жерден. Россия менен Украинанын ортосундагы пикир келишпестик Кыргызстандын экономикасына кандай таасир тийгизет? Президентибиз Жапаров 5 миллиард карызыбыз бар экенин жана 26-жылга чейин төлөп бүтөбүз деп билдирүү таратты. Бул канчалык реалдуу? 5 миллиард карызды төлөй турган булактарыбыз барбы жана буга бийлигибиздин күчү жетеби? Асел Айым бериптир. Сиз кандай дейсиз, Асел Айым? Мен мисалы 26-жылга чейин карыздардан толук кутулуп бүтөбүз эмес, ошол жылга чейин карыз албай жашайбыз дегенге дагы ишене албайм. Түшүндүңүздөрбү? Эмнеге кечээ келишимге киргизип атат? 80 миллион быйыл ала коелу, кийинки жылы 80 миллион, натыйжада 160 миллион доллар алалы. Эми үчүн деген суроо берсем, айлыктарды бере албай атабыз деген жоопту уктуңарбы өзүңөр? Анан эмне менден сурап атасыңар кайра? Же дагы бир жолу айтсын дейсиздерби? Кандай мыйзамдарды кабыл алганын жатасыздар? Жана шайлоо кандай өттү сиздин оюңуз? Телефонум каякта калды? Ошону эле баса койсоңор баары бар ошонун ичинде. Убакытты үнөмдөйлү. Агай, жаштарга чет өлкөгө чыгып окууга кандай кеңеш бересиз? Окууга барсаңар баргыла, эгерде ушунчалык билимибиз ташып бараткан болсо. Мунул жерде силерди окута турган мугалим калбай калса. Академиктердин, профессорлордун акылы жетпей калып, алардын акылынан ашып кетсек, анда бөтөн жактан академик издегиле. Кандай дейсиздер? Абу Али бин Сино ким? Дагы? Я. Мына карагыла. Математик дедиңер, философ дедиңер, хирург дедиңер, бардык кесипти. Ушул кайсы университетти бүтүрдү? Я. Билбесек үн чыкпай турганыбыз жакшы. Өзү окуганбы? Сорбоннада окудубу? Же Кембриджде окудубу? Же Жусуп Баласагында бүтүрдүбү? Баракелде. Ал китепканага дагы бекер киргизбеген заманда ошол эптеп септеп күндүзү жумуш иштеп бирдемелерди таап, анан нан топтоп, торбосунан нанды топтоп алып, анан моундай бир идишке сууну куюп алып, ошол падышанын китепканасына кирип кетип, күндүз ошол жерден окуп, түн кирип калып китепкана жабылаарда кычыктарга бекинип жатып алып, анан эшиги сыртынан жабылгандан кийин шам чыракты, май чыракты күйгүзүп алып, ошол май чырактын жарыгында жатып алып окуган ушул. Ким окутту аны? Мына биз 9 ай окуп атасыздар сиздер азыр мектепте. Биз 3 ай окуйт элек. 3 ай, 6 ай иштейт элек. Билесиздер, 5 сентябрда тамекиге айдап кетет эле. Тамекиде 3 жума 1 ай иштегениңден кийин пактага алып кетет эле. Пактадан декабрда келет элең, план толгондо. Андан кийин элдин баары 11 күн дем алса, биз 3 күн дем алып 4 январдан жумушка чыгат элек. Февральдан баштап Сакманга кетет элек, марттан баштап Парникке чыгат элек. Күнөсканаларга иштейт элек. Мына ошондой болуп иштейт элек. Бирок ушул Фрунзе шаарына келип Бишкекке республикалык олимпиадалардан 1-чи орунду алып кетет элек. Химиясы болобу, тарыхы болобу, адабияты болобу, кайсы сабак болбосун, келип 1-чи орунду алып кеткен жалаң ушул айылдын жигиттери, кыздары, окуучулары биз болот элек.
Эң мыкты деген жогорку окуу жайларда, университеттерге ошол кыргыз мектеби. Мен кыргыз мектепте окугам. Айылдагы мектепте окугам. Мени азыр жеңет, баары жеңет. Сиз орус мектепте окугансыз дейт. Колум көтөрөм, макул, мен билбей калдым. Жеңет, себеп мени жеңет. Сиз орус мектепте окугансыз дейт. Мени журналистсиз деп жеңет. Мен өзүм кайсы факультетте окуганымды билбей калыптырмын. Алар билет экен. Мен тарых факультетинде окугам. Экинчи билимим укуктануу, юридика. Ошол кыргыз мектепте, айылда кыргыз мектепти бүтүрүп, орус тилин ушул деңгээлде, ушул даражага чейин өздөштүрүп алыш адамдын өзүнөн. Окуп аткан жериң тек гана багыт берет сизге. Ал калганы окуган өзүңөрдөн. Жусуп Баласагынды бүтүрүп, же мына биздин гуманитардык университетти бүтүрөсүздөрбү? Же биздин техникалык университетти бүтүрөсүздөрбү? Эмнени бүтүрсөңүздөр бүтүргүлө. Керек болсо Оксфорд, Кембриджден кыйын болуп чыгыш өзүңөрдөн. Ошого адамда ичинен ушундай каалоо керек. Бизди орус тилинде жумасына 2 жолу орус тил сабагы, 2 жолу орус адабият сабагы кирет эле. Россияга барып дагы биз кээ бир орустарга караганда орусчаны тазараак сүйлөйбүз. Так сүйлөйбүз. Адаби тилде сүйлөйбүз. Эмне үчүн? Себеби окуганбыз. Бизди окуткан. Биз окуганбыз. Чет жака чыгып окуунун эң себеби эле жигиттер, кыздар. Эгер каалоо болсо, муктаждык болсо, ушул жерден билимди толук кандырып алганга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Азыр сиздерде керемет басасыңар интернеттен. Керекпи Массачусетстин программасын алып алсаңар болот. Америкадагы эң жогорку окуу жайлардын мыкты деген 5-өөнүн ичине Массачусетс технологиялык институту кирет, туурабы? Университет. Бостонда. Алгыла программасын, эч ким тыюу салбайт. Сорбоннаныкын, Оксфордтукун алып, Кембридждикин алып көргүлө. Окугула, эч ким тыюу салбайт. Ибн Синага окшоп шам чыракты жагып алып эмес, чыракты жагып алып эле отуруп окугула. Креслого жатып алып. Адамдын өзүнөн. Саясаттагы эң чоң жаңылыштыгыңыз дейт. Саясатта канчалык ийгиликке жетишсең, ошончолук жаңыласың. Жаңылбай туруп ийгиликке жете албайсың. Бирөөгө ашыкча ишенип коесуң. Бирөөгө сөйөнүп коесуң, карасаң жаныңда эч ким жок болуп калат. Жалгыз каласың. Көпчүлүк учурда ушундай болосуң. Адамга ишенесиң. Көп жаңыласың. Ишеним өзү негизги. Бүтүндөй жаңылыштыктын баардыгынын башаты ишенимден башталат. Туура эмес ишеним пайда болгон жерде. Бакиев кандай президент болгон дейт. Аны тарых берет. Кандай болгонун тарых өзү көрсөтөт. Биринчисинен баштап азыркысына чейинкисинин бардыгына тарых берет баасын. Ошгунун студенттери дейт. Ошгудан да барсыңарбы? Ошмуда, Саясатка канча жаштан киришип баштагансыз дейт. Сизге таасир берген китеп дейт. Саясатка мектептен баштап киришкенби? Класском болгондон баштап киришесиң да. Эмне үчүн 30 киши окуп атса, эч ким айтпайт дагы, а сен гана класском болгуң келет. Анан учком болгуң келет. Классыңдан биринчи болуп жулунуп барып, комсомолго өтүп аласың. Классташтарыңдан биринчи болуп жулунуп барып, коммунист партияга өтүп аласың. Саясат ошентип башталат. Мен 7-8 класстагы дептерлеримди карасам, толбой калган жерлерин 4-чейрек бүткөндөн кийин дептерлердин бүтүндөй аркасы Мадумаров АК тире первый секретарь ЦК Компартии Киргизии деп эле толтура бериптирмин мен ошону. Мен Усубалиевдин ордуна барам дейт элем, мен Усубалиевдин ордунда болом дейт элем. Ошондо мүмкүн саясатка киришкен баштаптык кадамым болсо керек. Таасир берген китептер өтө көп. Азыр бир китеп окусам, ошонун таасири өтө күчтүүрөөк болот кечээки окуганга караганда. Эртең башка китеп окусам, анын таасири бүгүнкү окуп атканыма караганда күчтүү болот. Ошондой да. Түбөлүктүү таасир бере турган китептердин энесини, китептердин атасыны, чоң атасыны айттым кайсы китеп экенин. Аны ар окуган сайын жаңы жаңылыштар ачыла берет. Мен 10 жолудан ашык окусам, азыр кайра 11-12 жолу окуп атсам, кайра эле биринчи жолу окуп аткандай ачыла берет. Адахан Кесенбаевич, бүгүнкү бийлик оппозиционерин кылган иш аракеттерди кандай баалайсыз?
оппозиционерлерinin ким оппозиция деп кимди билесиз, айтыңызчы? Бегатандайбы? Бегатондайбы? Абас Бегатан. Абас Бегатан? Сизби? Суроону кайда айтсаңыз? Бүгүнкү оппозиционерлерге болуп аткан иш аракеттер боюнча, мисалы ушул эле чындыкты желдеп айткан журналисттер же болбосо сиз сыяктуу оппозиционерлер. Ошондой деп. Анда так жазыш керек. Мен муну күнөөсүз кыйылган репрессия деп бааладым дейт. Жакшы баалапсыз. Ошондо экөөбүздүн баабыз бир. Себеп чындыкты айтып коюш кыйын болуп атпайбы азыр? Чындыкты айтып койсоң эле сен душмансың. Бирок душман болуп калат экенмин деп коркпош керек. Себеп жараткандын алдына жалгыз өзүң барасың. Жараткандын алдына жалгыз баргандан кийин эмне деген суроо болуп атат? Арамдыкты көрүп турсаң, колуң менен токтот деп атат. Колуңдан келбесе тилиң менен токтот деп атат. Тилиңден да келбесе ошол жерди жек көрүп, жүрөгүңдөн жек көрүп тур деп атат. Бул тапшырма. Ошон үчүн бирөөгө жагабы жакпайбы, туура эмес сөздөр болуп аткан болсо, биз айтып келгенбиз, айтып атабыз, айта беребиз. Акыркы демибиз чыкканча айтабыз. Мен өткөндө айттым. Бизди эч ким эч бир жерде чөгөлөтө албайт. Биздин бир гана учурда тизебиз жерге тийип чөгөлөйбүз. Саждага барганда. Бүттү башка жерде тизебиз жерге тийбейт. Не кылса ошо кылсын, тийбейт. Себеп бардык нерсе жараткандын буйругу менен боло турган нерсе. Башыңа кыйынчылык түшүп калса, ыйлаба, сыздаба, бирөөгө барып жалдыраба. Сен ойлоба, сенин тагдырыңды бийлик же жетекчиң чечип коет экен, сенин тагдырыңды эч ким чече албайт. Эгер сен өзүң каалабасаң. Сенин тагдырың чечилген. Сенин маңдайыңа жазылган. Качан жараласың, кимден жараласың, качан, кай жерде, кандай ажал менен кайтыш болосуң, анын баары жазылган. Титресең да өлөсүң бул дүйнөдө. Калтырасаң да өлөсүң. Же болбосо бүтүндөй ааламды мыкчып турган падыша болсоң да өлөсүң, баары бир өлөсүң. Эртеби кеч өлөсүң. Мына жана видео тасмада айтып атам мен. Ошо баягы хиппик программасына киргизебиз деп идеолог болуп жүргөн жигиттердин бирөөсү азыр деле ошо жетекчи болуп жүрөт. Эмне болуп тур? Ошол Африка өлкөлөрүнүн 5 өлкөнүн бирине Кыргызстанды киргизем деген программа болду ушул. Ошондо дагы жападан жалгыз калганмын каршы чыгып. Уктуңарбы? Өрмөлөп барып, жуугунду ичип, тирүү калганча намысың менен тик туруп ачкадан өлбөйсүңбү кыргыз ушундай болот. Бирөөгө барып жалдырабачы, колуңду сунбачы, жан соогулабачы. Рызкыңды өзүң издечи. Ошол сыяктуу оппозиция деген сөзгө туура маани беришибиз керек биз. Оппозиция деген бул башка ушул расмий бийликтин көз карашына караганда башка бир көз карашың бар деген сөз бул. Сенин пикириң башка, оюң башка. Аны айтып койдуңбу? Андан душман катары көрбөш керек. Тескерисинче күчтүү бийлик болсо, ошо менен макул болот. Ал пайда. Бизде маданият деген түшүнүк абдан төмөн түшүп кетти. Айрыкча жаңы өсүп келе жаткан жаштар кыргыз каада салты туура келбеген кылык жоруктарды сос тармак эмес, соц тармак. Байма-бай жайылтып жатат дейт. Эми ошону жайылтып атса, ошону карабай койгула да. Жигиттер, кыздар, карабагылачы ошону. Силер маани бербей койгула ошого. Бир мисал келтирип берейин. Мен сиздердей жаш депутат элем, 30 жашта элем. Ошондо шайлоочулар менен жолугушуп барсам, аябай чоң кишилер келди дагы, көп кишилер келип отуруп алып, бир аксакал, бир 70 менен 80 ортосунда ошо киши айтып атат да. Эки мисалды келтирип берем, мына сурооңуздардан улам. Мен айтат, балам дейт. Баягы жанагы жаны жоктун чыгарып аткан гезиттин чыгарбай эле койбойсуңарбы дейт. Ал эмне деген гезит десем, каттама деген гезит экен. Жаллаң жанагы уят макалаларды жазат экен. Мен андай гезит бар экенин да билбейт экенмин. Айылда жашап, тоонун арасында жашаган аксакал билет экен. Мен дейт өткөндө алып дейт, ошонун бирөөсүн уктап калган экенмин, турсам не берем окуп атыптыр, уялдым дейт. Сизди бирөө кыйнады, ошону сатып алдым. Неге аласың аны?
Мен билбейм го Бишкекте жашап. А сиз кайдан билесиз аны? Кайсы гезит жакпаса ошону албай койсоңор деле гезит өзүнөн өзү жок болот. Ошон үчүн кайсы сос тармак болбосун карабай койсоңор жок болот. Бир аксакал айтты, баягы кинолоруңарды көрсөтпөй эле койбойсуңар. Кайсы кинолор? Жаман кинолорду көрсөтүп атасыңар. Качан болуп атат ошо кино? Баягы саат 10-да башталат. Аксакал куптанды окугандан кийин келин менен кино талашпай, жатпайсызбы, уктабайсызбы деди. Эмне дейсиң анан? Аксакалдын өзүнөн да туурабы? 10го чейин эмне кыласың киного? Талап болсо ошол жерде күчөйт. Талап кылбай койгула жок болот. Сүйүү сиз үчүн эмне дейт? Жүрөгүңүздүн ээси барбы? Жок болсо жүрөгүңүзгө киргизгенге даярсызбы? Үй бүлөнү кантип түзүш керек, жана эмнеге басым жасаш керек? Жазаш керек эмес, жасаш керек. Сүйүү деген ар кандай болот? Мекенге болгон сүйүү болот. Кесибиңе болгон сүйүү болот. Азыр айрыкча жигиттерде дагы бар, минип жүргөн машинасына да сүйөт. Көтөрүп жүргөн телефонуңарды да сүйөсүңөр. Бул сүйүү ар кандай болот. Эгер силер адам сүйүүсүн эсептеп атсаңар, эгер ушул сезимди, туура болгон сезимди силер адаштырбагыла, жигиттер, кыздар адаштырбагыла. Бул кумар менен сезимди аралаштырбагыла. Эң чоң кайгы страсть. Кумар менен сезимди алмаштырып аласыңар дагы, анан өмүр бою ыйлап жүрүп өтүп кетесиңер. Бул келер кетер нерсе. Сүйүү деген бул ага жеткен бар, жетпеген бар, аны сезген бар, сезбеген бар. Ага көрүнгөнгө бериле бербейт. Ал кандай десем, бирөөлөр айтат го, уктап жатсаң ойготкондон корком, эгерде бактың кирпигиңде болсо ачылып кетип үркүтөмбү деп корком дейт. Түшүнүңөрбү сөздү? Кирпигиңе илинип алган болсо ошону үркүтүп аламбы деп корком дейт. Мына ошондой коркуу сезим бар жерде, аны силер билбей деле каласыңар, ага жооп издебегиле. Эгер ошондой сезим келген болсо, силер эч нерсени карабайсыңар. Анан баягы ырдагыдай болуп эле, жаады, үшүп калдым, тоңуп калдым, бирок кетпедим. Мунун баары жалган. Ысык жерде отуруп алып жаза берет ошондой ырларды келиштирип. Мунун баары калп. Ошол нерсени алмаштырып албагыла деп айтып атам мен. Эмне үчүн баарыңар бактылуу болуп нике үйүнө барасыңар дагы бир айдан кийин карасаң бири-бириңди көргүң келбей калат. Себеп ошондо бири-бириңди алдап жүргөнсүң. Бүт жакшы жагыңарды көрсөтүп жүргөнсүңөр. Туурабы жигиттер? Чындыгында андай эмессиңер да силер. Кудай сактасын да, бейлиңер өтө чатак. Мен айтып атат дебегиле, негизи адамзатты айтып атам. Кыздар деле ушундай да. Эле жакшынакай болуп селпеңдеп, ой. Баягы ЗАГСка чыкканда айтам мен, өмүр бою ушундай машинада алып жүрөт экен деп ойлобогула. Баары эле учоктун алдына түшөсүң. Алданбагыла деп атканым да. Анан силерге өмүр бою гүл көтөрүп, момпосу көтөрүп, аркаңардан чуркап жүрбөйт. Ага кечиресиз, убактыбыз барыбыз чектелген экен ошого. Силердин сурооңардан улам кетип калдык окшойт. Мен саат жок, канча болду? Саат 16:52 болду. 8 мүнөт калыптыр. Ошон үчүн түшүндүңүздөр, Азыр. Акем менин суроом азыркы учурда улуттун келечеги кандай болот? Айттык. Үмүт менен берди да ушуларды дагычы. Кыргыз тилинин бүгүнкү күндөгү аянычтуу абалын айттык. Кыргызстандын экономикасын көтөрүү үчүн эмне кылыш керек дейт, айттык. Советтер Союзу таргандан кийин көп завод фабрикалар менчикке өтүп кетти, эмне себептен өтүп кеткенин айттык. Мамлекеттин 3 бутагы болгон жыкын айттык. Мына жерде бүт эле ошол кайталанып кеткен суроолор бар экен. Мектепте Кур'ан үйрөнүү сабагын киргизсе жакшы болот эле дейт, айттык. Глобализация заманында кантип улуттугубузду сактап калабыз дейт, айттык. Кыскасы ушундай суроолор экен. Туран биримдигине кошулууну кандай карайсыз дейт. Туран биримдигин билбейт экен, мен окуй элекмин. Көрө элекмин, ал эмне болгон биримдик экен. Ансыз деле түрк тилдүү мамлекеттер кызматташтыгы бар.
уюмдун мүчөсүбүз. Азык түлүк кымбат дейт, бийлик сизге 5 жыл буттосот деп чочулабайсызбы? Өмүр бою тосса дагы чочулабайм. Сиз президент болуп калсаңыз, Тажикстандын агрессиясын кантип жооп бересиз, ошондо көрөсүңөр. Саясаттагы туруктуулугуңузду сыйлаймын. Азыркы Кыргызстандын экономикасын көтөрүш үчүн кандай жолдор бар дейт. Окуу жолу бар дедим, билимди көтөрүү керек дедим. Ошол Кыргызстандын өнүгүшү үчүн эмнеге көңүл бурушубуз керек дейт. Илим, билимге дагы эле жол окуу. Ошол Кыргызстандын саясий байлыктары эмнелерди болуш керек дейт. Адам. Эң чоң байлыгы Кыргызстандын байлыгы адам, сиз, биз. Анын көмүр эмес, темир эмес, кумтөр эмес, жер үй эмес. Сиз, биз. Сиз, биз бар үчүн ошол нерсе керек. А эгер биз жок болсок, алардын кимге кереги бар? Ошондой. Анан эми жаштар айтып атыптыр, ушул эң жакшы берген суроолорго китептерибиз бар. Ушуну берип коелу. Дагы көбүрөөк китеп бергибиз келет, бирок азыраак. Сиздин адамдык аброюңузга шек келтирүүчү текебер деген сөздү көп айтышат. Текебер деген сиз үчүн эмнени билдирет? Түркөйлөр үчүн алардан көбүрөөк билип коюштук текеберлик болуп көрүнөт да. Алар билбеген нерсесин айтып койсоң эле бизди окутуп атат деп чыгат. Анан алар туура эмес мамиле жасап койгон болсо, сен туура мамиле кылып койсоң текебер болуп калыптыр дейт. Ийилгенге ийилгин дейт, көктөн түшкөн пир эмес дейт. Керкейгенге керкейгин, ийилгенге ийилгин баалап берген кул эмес, керкейгенге керкейгин, көктөн түшкөн пир эмес дейт. Мага канчалык адам ийилген болсо, мен ошондон 2 эсе көбүрөөк ийилгенге аракет кылам. Бирок мага ким керкейген болсо, андан да каттуураак керкейип коюшка колубуздан келет. Ушундай, ар бириге саламына жараша. Адаканага иштериңизге ийгилик, жаштарды эртеңки мамлекеттин келечеги тагдыры кызыктырбай калды дейт. Сизди канчалык кыйнайт ушу маселе дейт. Күн түн кыйнайт. Мен айттым го жана, шайлоого барбай койгон кишилер Кыргызстанга кереги жок. Мана Түркияда ушундай. Түркияда 80 миллион калкы бар. Түркияда 60 миллионго жакын шайлоочусу бар өлкөдө шайлоого барбай койгон кишини алар киши катары эсептебейт. Биз мүмкүн мыйзамга киргизербиз, шайлоого барбаган кыргыздын Кыргызстанга да кереги жок деген. Ал социалдык пособие алганга, окуганга, кызмат кылганга укугу жок болуш керек. Себеби ал мамлекеттин келечегине кайдыгер. Кайдыгер болгон киши эч жерде гүлдөтпөйт. Логика ушундай болуш керек. Кандай дейсиңер? Ушуга арабыз. Тоолуу Бадакшан биздин жер экен дейт. Биздин жер билесиңерби? Алтайдагы биздин жер. Ушундай деп эле кете бербешибиз керек да. Реалдуулукту карашыбыз керек. Жомоктон чыгышыбыз керек. Туура илгери бүтүн бардык жерли азыр ушундай жол менен кете берген болсок, адам атадагы кыргыз дегенге чейин барып калабыз. Бензин күндөн күнгө кымбаттады. Себептери эмнеде? Себептерин өзүңөр жаздыңар. Бүттүк. Билбейм. Кыргыздар барды кайтыш керек депчи, мигрант кереги жок дейт. А бирок ошончо кыргыз кайта турганыбызды азыркы жаңы ачылып аткан заводдордо башкалардан общий жүк менен камсыздай алам. Бар. Тең укуктуулук деген бизде андай. Тең укуктуулук дегенди кандай түшүнөбүз? Тең укуктуулук деген бардыгы бирдей неме болуш. Бардыгы бирдей болбойт. Туулгандан баштап бирдей эмес. Бирөө жеке менчик төрөтканада туулду. Жалгыз жатып энеси. Бирөө жалпы төрөтканада туулду. 15 бала менен бирге. Тең укуктуу. Реалдуулукту коюшубуз керек да. Реалдуулук. Ошондуктан сырттан келгендер келсе кандай болот дейсиз? Келиш керек. Келүүгө милдеттүү. Өзбекстандын стат комитети, эсеп кысап комитети, алар бизден айырмаланып бир тоок чыкса дагы эсептейт. Bir жылда Өзбекстандан Кыргызстанга туруктуу жашаш үчүн 223 миң киши көчүп кирди. Демек 223 миң киши там менен камсыз болду, жумуш менен, тамак аш менен камсыз болду да. Туурабы? Камсыздаган үчүн кирип атат да.
Кандай адам камсыздабаса? Мага ишенбесеңиздер карагыла, Өзбекстандын ошол эсеп кысап кызматын карагыла. Алар эсебин алат бизден айырмаланып. 223 миң жаран Кыргызстанга туруктуу көчүп кетти деп берди. Эгер бизде 223 миң кишини камсыз кылып атсак, сыртта жүргөн өзүбүздүн жигиттерди, кыздарды камсыз кыла албайт деген бул караңгылык да. Аларды камсыз кылбайт эч ким. Алар келип өздөрү камсыз кылып, өздөрү тескерисинче мамлекетти камсыз кылат. Мына өткөн жылы канча миң гектар жер айдалбай калды деп айтып атат. Ким айдайт аны? Ошол бүттү, мына номин кылабыз. Атыңыз ким? Суроо. Атым Гүлүшбек, азыркы учурда Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинде студент болуп, анан бул жакта жанатан бери жакшы сөздөрдү айтып өттүз. Мен сизди көрө эле жүрөм. Бул жактагы кээ бир студенттерге, байкелерге сиздин сөздөрүңүз өтө идеалдуу, сизди идеалдуу адам сезишимчү, идеалдуу адам. Бирок мен сизди дайыма Арча бешиктеги мечиттен көрүп жүрөм, сыйлайм, карабам. Арча бешик? Арча бешиктен. Арча бешикке барбайм. Жалданбы? Жок. Жок, Арча бешиктен көргөм. Ал ошол жерден учак чалбай алганда, анан азыркы суроо мындай болмокчу. Жана башынан бери тил жөнүндө сөз кылып атабыз да. Анан азыркы учурда бала бакчалар бар бизде. Анан менин кайрылуум бар эле да, видеороликтен көрүп өттүк, көп эле ачылыштарды кылыпсыз. Анан кийин азыркы учурда Бишкекте көбүнчө орусча бала бакчалар көп. Анан менин кайрылуум бар эле, сиз ошол бала бакчаларды кыргыз тилинде кылсаңыз. Азыр мындай да, орун бар. Эгер батса батты, батпаса орус тилинде ал дагы, батпаса жок. Алып кирсең алып кир, алып кирбесең жок. Ошол жерде мен айтат элем, кыргыз тилинде эгерде орустар кыргыз тилинде бала бакчага алып кирсең алып кир, алып кирбесең анда өзүңүздөр. Бала бакчалар кыргыз тилинде болсун. Силерди түшүндүм. Силерди ким кыйнап атат орусча оку деп? Жок, бала бакчалар орусча болот. Сиз кайсы мектепте окудуңуз? Мен Таластан. Кайсы мектепте окудуңуз? Таластагы Бабанов мектеби. Сизди ушул мектепке бер деп эч ким кыйнаган жок да, ата-энеңиз берди, туурабы? Ошол сыяктуу эле ата-энеден көз каранды. Биз кыйнабайбыз, эч кимди кыйнабайбыз. Басымдуулук кылбайт. Эгерде ошол бала бакчанын ээсин сурасаңыз, кыргыз болуп чыгат. Бул жерде бир орустардын түзгөн бала бакчасы болсо бир 4-5 болушу мүмкүн. 90% бала бакчанын ээлери кыргыздар. Эгер алар өздөрү өз улут үчүн күйбөсө, мен эмне кылышым керек алар? Бергиле, кыргыз бала бакчаларга бергиле. Кыргыз бала бакчаларын ачат, 3 айдан кийин жабылат. Эмнеге десең, балдарын алып кетип калды дейт. Ал өзүбүздүн аң сезимден. Ушундай кылалы, жигиттер.